Мен сизге бир кыскача түшүндүрмө берип кетейин. Белгисиз маршрут долбоору аты айтып тургандай эле биз азыр белгисиз бир багыт боюнча кетебиз. Бул үчүн сиз биз даярдап берген 3 конверттин ичинен бирөөнү тандайсыз. Анын ичинде кандай багыт боло турган болсо ошол жака барабыз. Ошол жерден маселе болобу, көйгөй болобу жеринде көрүп, сизге мындай бир балким чечүүгө, балким ошол реалдуу кырдаалдан кабар алып, ошол жөнүндө баягы маалымат топтоого жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ойлойбуз. Анда келиңиз, 3 конверттин бирөөнү алыңыз. Значит, тандоо коломтоо кайрымдуулук фонду. Ушул жака барат экенбиз да. Даярбы мен барганга? Коломтоо тууралуу маалыматыңыз барбы? Коломтоо тууралуу бир аз маалыматым бар. Бул жерде уюштурган, башкарган жарандарыбыз абдан чоң ишмердүүлүктү көрсөтүп атат. Мен көп маалыматты окуганмын, бирок таанышкан эмесмин, өзүм барган эмесмин. Бирок айрым учурда биздин жакырчылыкка кирип кеткен өтө кыйналган жарандарга кандай бир реабилитацияга мүмкүнчүлүк берген, шарт түзүп берген аракеттерди угуп атам да. Маалымат бар экен, эми көзүңүз менен барып буюрса баргыла. Азыр биз коломтоо кайрымдуулук үйүнө жеткичекти бир башка дагы суроолорду берип алсам деген оюм бар. Сиз негизи социалдык тармактарда активдүү колдонуучу катары билебиз. Аракет кылып атам ооба. Бул башталганы мен балдарым айтканда, ата дейт, сиз бул заманга жараша айрым ушу интернет сайттагы, интернеттердеги маалыматты таанышсаң жакшы болот, өзүң да ушул жерде ой пикирлериңди айтсаң, бизде көптөгөн жаштарыбыз бүгүнкү күндө гезит, китептерди окубайт, маалыматты ушул жерден алат деп. Анан ой пикириң болсо ушул жерде жазсаң, элге жайылат деген сөз менен баштаган болчумун. Кийинчерээк мындай тереңирээк түшүнсөм, бул абдан кызыктуу тармак экен. Ал жерде баары тең эле эрдикти көрсөтүп, далпылдап чындыкты бетке айта турган мүмкүнчүлүгү бар экен. Кээ бирлер аттарын жашырынып айтат, кээ бирлер ачык эле айтып атат да. Мен ойлоп атам, бул жерде бүгүнкү заманга жараша айрым биз калкыбыздын бир бөлүгү ушул интернеттен маалыматты деле ушул жерде алат. Анан ой пикирин да ушул жерде билдирет, анан кандай бир иш чараларга чакырганда деле ушул жерде аракеттенет деп ойлоп атам. Мен үчүн кызыкчылык, көптөгөн жаңылыктарды ушул жерден билем. Баягы мамлекеттик эмес, жеке менчик массалык маалымат каражаттарга караганда бул жерде кандай десек деле бир аз калыстык менен берилген маалымат болот да. Эми баары эле чындыкты айта албайбыз, ал жерде эле калптар көп. Бирок баары бир кандай болсо да ушу коомубузда болуп аткан жаңылыктар, окуялар тез арада маалымат берет. Мен үчүн маалыматтын булагы деп айтсам болот да. Эң көп комментарий чогулткан, же болбосо эң көп реакция болгон кайсы постуңуз? Ал эсимде бар. Абсамат Мусалиев атам жөнүндө сүрөттөрдү кошуп бир пост жазганымда менимче бир 10 миңден ашык, бир жуманын ичинде 10 миңден ашык реакция берилген да. Канчасы караганды мен билбейм, бирок ар кандай мамилесин көрсөтүп, ал кишиге сый урматын же сын пикирин айткан. Бирок 99% сый урматын көрсөттү, айрым 1%га жетпегендер балким терс пикирлерин айткандыр да. Мен эсимде дагы бир сиздин бир постуңуз абдан бир катуу, жандуу талкууну жараткан. Бул жанагы аялдардын кийими жөнүндө, эркектердин ошого карата мамилеси жөнүндө жазган пост. Жок, бул жерде бир аз ошондой жерде түшүнбөстүк болуп калды да. Мен ал маалыматты посту жазганым максат биринчи кезекте мен көңүл бургум келип атат да. Эгерде аял зат кийинген кийими, жүргөн жүрүшү, кылган кадамдары эркектин мындай ички намысына тие турган же кандай бир табигый талаптарды козгой турган кадам болсо, кээ бир учурда ушул провокация болуп калышы мүмкүн деген маанайда айттым да. Эгер жылаңачтан жүрсө эркек болгондуктан баары бир көңүл бурат да. Эгерде өзүнүн сулуулук көрсөткөнгө бул биринчи кезекте мен жашыра турган эчтекем жок. Аял зат кооз болуш керек, сулуу болуш керек. Бирок сулуулук ким үчүн арналган? Сөзсүз өзүнүн маңдайында отурган жигитине, күйөөсүнө, сүйлөшүп жүргөн жигитине деген маанайда айткам. Ал эми эмнегедир жанагы феминист кыймылдар катуу тополон көтөргөнү мен аны түшүнбөй калдым, азыр деле түшүнбөй атам. Мен ал жерде эч кандай феминизмге каршы же аял затка каршы пикирди
айта турган оюм деле жок. Алардын пикири боюнча мисалы аял кандай кийинип жүрөт ал мааниге эмес. Эркектер өзүн кармаш керек да. Эркектер башка бирөөнүн баягы жеке мейкиндигине. Ал туура, анда пикир бар. Бирок эгерде мисалы үчүн аял киши фуфайканы кийип алып өтүкчөн жүрсө, ага алдыраак көңүл бурат да. Эгерде жакшынакай мындай жараша турган, өзүнө кооздото турган кийимдерди кийип, анча-мынча жана формаларын көрсөтүп турган болсо, каалайбызбы эркектин көңүлү бурулат да. Ал эми аял кишиге күч көрсөткөн, зордукка барган жигит ал чындап айтканда жана доктурларга кайрылып, психологторго кайрылыш керек да. Сиз ошол аялдар ушундай кийинип жүрсө, сөзсүз түрдө баягы табигый нерсе ойгонот эркектерде деген ойду айткансыз, ал түшүнүктүү. Бирок азыр деле түшүндүрмө бергенде, демек аялдар ошентип жасанып колдонуп жүрүш керек деген. Эми бул тескери жагын ала турган болсокчу, мындай ошондой маани болуп кетет да, ошол себептен. Жок, мен түшүнбөй калдыңыз так эле. Мен айтканым бул күткөн нерсе, жакшы нерсе, аракет кылган нерсе. Бирок кээ бир учурда айрым жаштарда, же жаштарда эмес, бул башка нерсе туудурат. Ошону эске алышыбыз керек деп атам. Анан мен айтып атканым, мен эми 60ка чыгып атканда мен мисалы үчүн таарынбагыла мен кабыл албайм. Жылаңач катын музейде жүргөн мага жакпайт ал. Мен табигатыма дал келбейт ал. Коомдо эмне үчүн ушундай нерселер пайда болот? Эми бул жерде эркектер мени таарынбасын. Бул эркек кээ бир учурда өзүнүн жетишпегендигини, өзүнүн баягы ички капачылыгыны, кандай бир кемчилигини кимдин ушу же баласынын, же аялынын көрөт да, аялынан көрөт. Анан ачык уш аялынан чыгарат да. А ошол эле учурда аялы кичине суроо берип калса, же кичине жине тийип койсо, ал батыр болуп калат экен да. Эң жаман нерсе ошол да. Бул адамдын өзүнүн ички дүйнөсү ордунда эмес деген белгиси деп айтабыз да. Экинчиден психологиялык кандай бир оорукчасы болуп атат. Бүгүн мен ойлоп атам, биздин коомдо 30 жылдан бери курулган коомдо кыйшык пикирлер, аң сезим пайда болуп атат да. Мурунку социализмден тартип жок, демократия деген менен бул адамдын мамилесинде деле демократиялык нормалар кирип калды. Демек мен аял затка мамиле кылышым мүмкүн деген жаман ой болуп атат. Анан экинчиден айтып кетейин, бул мен ойлоп атам, мектепте, үй бүлөдө тарбия азыраак алып калган деп ойлоп атам да. Эне деген эмне? Аял зат эмне деген? Мен жеке мен үчүн аял затка кол көтөрүү деген бул пастыктын белгиси деп койсом болот да. Сиз эч качан кол көтөргөн жок белеңиз? Жок, көтөргөн жокмун эч качан. Урушкан болушу мүмкүн, катуу сүйлөгөн болушу мүмкүн, кол көтөргөндөн Кудай сактадан мен барган деле жокмун, ага эч качан ички өзүмдүн көз карашым ага жол бербейт да. Саламатсыздарбы? Ким жетекчи бул жакта барбы бир жан? Директор бар. Каерде? Экинчи этажда. Жүрүңүз, Жүрүңүздөр. жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Кандай жакшысыздарбы? Тынч отурасыздарбы? Как вы? Значит, эжеке мен айтып коеюн, бул жерде НТС телевидение айтылбай туруп, ошо конверттен кайсы ишканага, кайсы жерге барабыз деп. Мен сиздерди тандап чыктым, анан депутат катары келип таанышып чыгып, эмне көйгөй бар, эмне кемчилик бар, эмне жетишпестик бар, жарандарга кандай пайда берет, ушуну таанышкан максатта программа болуп атат да. Это городской кеңештен келгендер бар. Ну, негизи предупреждает часто, а так иногда и жөн эле келип калышат, омбудсменден келишип, текшеришип, там кто-то. Биз текшерген эмес, биз таанышкан келдик. Атыңыз ким? Айгүл. Ну, получилось вот так. Отсидел срок в тюрьме. Ну, статья там была и наркомания, и кража, да, короче, и это. Пока отсидел, мама, все родственники уехали в Россию, в Уренгой туда, да. Они сейчас там живут. Ну, я отсидел срок, потом вышел и, знаете, столкнулся с массой проблем касаемо документы, вот это вот все. Паспорта не было? Ну, не было, у меня только справка была об освобождении и все. Ну и как-то все равно, чтобы не сидеть на шее, пытаюсь, где шабашка, где что там, знаете, там это. Нарушаешь? Режим нарушаешь? Нет. Если я здесь, если я буду нарушать, здесь долго не продержишься. Ты вообще долго не продержишься. Да. Разговор А на игле с какого года? Ну, я сейчас завязался. Сколько лет было? На учете он.
Получает это. Лет 5, да? 8. У меня была мама, она за ней, я был в Москве, она за ней ухаживала. Ну как это? А соседка мне звонила, все нормально. Я приехал, оказывается, мама подписала генеральную доверенность. И потом умерла. Я приехал, никто ничего мне не сказал. Я приехал, уже дом не мой. И она говорит, иди, я тебя посажу. И вот я здесь и оказался. А больше родных нету, кроме матери? Больше нету. Сестер, братьев? Нету. Если были бы, они бы помогли мне. Так, где подрабатываешь? Где? Короче, везде, да? Я ремонтом занимаюсь. Пьете? Нет. Абсолютно. Вы сами пришли или вас милиция привезла? 20 лет уже так не пью. А, После аварии, у меня авария была. И после аварии я... то есть вы здесь живете просто потому, что негде жить, да? Да. Туғандарым бары білет, айылда осы ең атамның үйіндегі еркек бір туғаным кәді ұшырашып кетті неметкенінен айылға барбайсың дейді. Айылға барбайсың дейді, үй жоқ болса, үйіре жоқ болса, айылда жаңғыз емне. Десем, андан көрек, осы үйіме түсіндіріп айтпайсың айты, қолымда да жашап атады. Өздері ұлғайып қалды, 70-ке келіп қалды. Үйін бербейсің бі, жолысы үй сатып бербейсің бі. 5-6 машинаң бар, бір жерде 2 үй бар. Туғандарыңызға телевизор арқылы қайрылайлы, алғыла әлде бір үй таперлі деп. Бір туғандар еме, ақыры ұят емеспін, қырғыз болғаннан кейін ағасы бұл жерде жатса, алар аяқта майталқан болып түссе, бұл жақсы емес та. Ошол үйдіге, ошол 12 бір туғанын бір сом берген жоқ. Yine tam жерді алып берді, тайынамдың атынан алып берді, аға мен салдым, тамды салдым. Уважаемый товарищ Мусталиев, я помню еще ваших родственников, вашего отца было. Наверное, сам Бог послал меня к вам. Так, Моя проблема большая-большая. Будьте добры, помогите, пожалуйста. чем могу? Позвонили в дверь, сказали проверка паспортного режима. Я впустила в 9 часов. У меня маленький ребенок, 3 годика было. Я, заходите. Я не знала, что их впускать не надо было. Они милицию, у них удостоверение все показали. Я в шлифане, у меня документы же спрятаны были на ключик, я открываю, показываю. У меня раз отбирают документы, говорят, что вы здесь жить не будете, соглашайся, или ты уезжаешь в Германию, мы тебя сами отправляем, забираем жилье, квартиру, все. Ибраимова, 24. Давайте так, я завтра, послезавтра мой помощник Муртаз свяжется с вами. У меня просьба, какие у вас есть документы, копии подготовьте. Да, да, вам. Я узнаю, я пока не могу ничего сказать, узнаю. Без жилья осталось. Каким образом? Чиновники разобрали. Да? Я имею в виду, А вы меня помните? Конечно, я помню же. Вы же меня сколько ругали же. Я когда разводил руками, ну что я могу поделать? Там действительно приехали оттуда посторонние граждане, взяли эти комнатки, они разломали их. И у Татьяны дом весь развалился. Наш дом разбирали, А ничего. руководство. Эти люди, значит, если они покупают, разбирают дом, значит, денежные люди, правильно? Нет, там недорого. Дешево, это же там Я в Каин, можно же там купить за... арзан. Там большинство квартир бросовые цены получились. Один человек, да, купил? Да, Да разные люди. нет, не человек, глава Илахмату, а потом он Акимом стал. И вы знаете, Он или не приватизация хочется, труд- я поэтому на стройматериал я продал. этот район не хочу и близко. Сердца нет у людей, да? Ну, конечно, там самое страдание. Под старость получить такой. Ну, здоровья вам. Будем надеяться, что сын поднимется на ноги. Здоровья вам, хорошо? Хорошо, что вы меня помните. Я помню. Я помню, кто меня ругает.
зарплатабыз кичинекей. Канча? Мен, например, 12 000 алам. Соцработниктер 10-11. Просто электрик или там все это 7-6-5 смешные зарплаты. Ошо жалдырайм буларга иштегиле, пожалуйста. Эмне иштейди, кантип иштейт? коломтонун баягы жашоочулар менен сүйлөшкөндө көбүнчөсү эле үй маселеси менен кайрылып атышат. Өзүңүз байкадыңыз, тартып ийип, же болбосо туугандар сатып ийип, ошондой маселе бар экен да. Анан сиз өзүңүздүн дагы бир таанышыңызды жолуктурдуңуз, ушул маселе боюнча сизге кайрылган экен. Көп жолу кайрылган болчу да. Ошол жашаган жеринде Карабалтадагы, Чалдыбардагы жана үйүнү баягы көп квартиралар бир этаждуу үй болчу да. Бирөө сатып алып, анан стройматериалга талкалаганда мунун үйдө жараксыз болуп калды да. Кандай сотко берет, кимди сотко берет? Жооп бере турган киши жок болуп калды, мына жыйынтыгында ошо баласы менен көчөдө калды да. Жок, ошол жакта жергиликтүү Ал эми жергиликтүү бийлик ал жерде мындай болгон да, ал үй мисалы үчүн ал ведомстволук үй болчу да. Анан алган киши мен буздурам деген укугу бар. Бирок буздурганда ал эрежени сактап туруп башка үйгө таасир бербесин деген, шек келтирбесин деген аракет кылыш керек да. Ага жоопкерчилик жок болуп атат. Ким алганы даянсыз. Бул канча соттогу берген, прокурорго жазган, макулдук берген да. Күтүү жолу менен деген маселе боюнча бир Бул жерде маселе ал мезгилде болчу эле мурда. Мен укам аны. Айрым учурда погон таккан адамдар же мамлекеттин кызматкер чоң адамдар ушундай СССР дарыгандан кийин бир топ жарандарыбыз, орустар, башка улуттар кеткен болчу да. Ошондо квартира баасы арзан болчу, төмөн болчу. Анан ошону кандай бир күчкө салып алганга аракеттер болчу эле. Ошону аягына чыгарса болот. сиз кызыгып бир сураштырып көрөсүзбү? Мен сөзсүз мен экөө-үчөө боюнча мен сураштырам. Мисалы үчүн жана квартираны милиция кызматкерлери тоноп кеткен дегенде мен албетте ал боюнча сураштырам да. Анан Мырзабек байке боюнча деле мен сураштырып көрөйүн да кандай болгонун бул. Мен азыр сизге мындай сунуш кылат элем да, Мырзабек байке боюнча азыр телефон чалып көрөлү. Мейли, мен каршы эмесмин. Абдыкалык, мен Масалиев Исхактан чыңыздалып атам, Жогорку Кеңештин депутаты. Мырзабек байкеңер жатат экен, сиздерде кабарыңар барбы? Үйгө алып кеткенге же ошо үйгө шарт түзүп бергенге мүмкүнчүлүк жетишпей атабы? Айылда мен үйүм бар эле, ал жерде мен жашайт элем деген оюн айтып атат Аксакал. Туугандар акылдашып бир аракет кылып көрсөңөр болобу, болбойбу? Аны айтты, үйүмө кел деп айтты эле, мен бирок мен кантип барам деп, айылдагы үйүм бар деп, ошол жөнүндө айтып атат. Туугандар сөз кылган жоксуңарбы? Үйү жок боякта айылда. Айылда Карталда үйү жок ал кишинин. Тиги Байкемал деле жеңем жашап атат деген үйчү. Ал боюнча. Да. Ага жеткиришибиз керек. Ойлонуп көрсөңөрчү, ладно, кеңеш катары. Бул жака биринчи жолу келдиңиз, биринчи жолу көрдүңүз, ошол жакта жашаган адамдар менен сүйлөштүңүз. Кандай ойлор келди сизге? Кандай сезимдер менен? Жакшы ой келген жок мага. Бул бүгүнкү замандын жыйынтыгында ушундай болот. Рынок экономикасынын жыйынтыгы ушундай болот. 73 жыл бир багытта жашап туруп, бир коомдо жашап туруп, мамлекет ар бир жаранга мүмкүнчүлүк берип, келечекке карачылык, татыктуулук деп аракеттер жокко чыгып, мына биз ошо жыйынтыгын көрүп атабыз. Биринчи негизинде биз жана буларга юридикалык жардам керек болуп атат, экинчи жагынан медициналык жардам болуп атат. Ал медициналык деген бул психологдор да керек болот. Себеби булардын тагдыры сынган тагдыр деп айтсак болот, бузулган тагдыр да. Коомдо бир өзгөрүүлөр болуп атат деп атпайсызбы? Эмне себеп болуп атат деши мүмкүн? Коомдо өзгөрүүлөр болуп атат, терс жакка кетип баратат. Рынок экономикасынын табигаты ушундай. Ата баласы менен квартира үчүн соттошкон көбөйүп атат кыргыздар. Кызы энеси менен соттошкон учурлар болуп атат, квартира талашып. Бул эң өкүнө турган нерсе. Анан рынок экономикасы жеке адам өзүнүн тагдырына өзү ээси болот деген принципте кетип баратат да. Мурунку советтик мезгилде үй бүлө деген бул негизги коомдун бөлүгү деп, коомду бекемдей турган үй бүлө, ата эне, сый урмат, бала чакага мамилеси деген жоголуп атат да. Демек ушул мен ойлоп атам 30 жылдын ичинде ошол эле ата энелер өзүнүн балдарына татыктуу тарбия бербегенде байланыштуу карычылыкты ушундай жоопту алып атат да. Кайсы система болот болсун?
ошол эле Советтер Союзунда да отурбайсызбы? Азыркы системада деле үй бүлө бул мамлекеттик багылуу катары эсептелиш керек. Себеби Албетте. Конституциябызда жазылып турат ал нерсе. Бирок турмуштан да болбой атат да. Ошону мисалы үй бүлөлүк багылуулуктарды кайтарыш үчүн ошол эле тарбия маселеси, ушул нерсени кайтарыш үчүн эмне кылыш керек деп эсептейсиз? Мен ачык эле айтам, социализмде да өтөр коом жок. Социализмде жалпы бул идея болуп эсептелет да. Мейли коммунисттик деп атабагыла, бирок социалисттик идея деген бул ушул коомчулукта биринчи кезекте ар бир жаран коомго керек, ар бир үй бүлө коомго керек. Мен мактаныш эмес, агитация эмес, бирок биз социализм учурунда төрөлгөндөн баштап акыркы сапарга чейин мамлекет өзүнүн мойнуна алчу эле. Бүгүн төрөлгөндөн баштап акыркы сапарга чейин жеке адамдын өзүнүн жеке иши болуп атат да. Мен ойлоп атам, биздин мүнөзүбүзгө, биздин табигатыбызга, кыргыздын мүнөзүгө алып туура келбейт да. Намыс деген болуш керек. Кантип эле сенин тууганың коломтоодо жатат, забордун астында мас болуп жатат. Болгон нерсе да. Бул жылы эң чоң бир саясий өнөкөт турат алдыбызда. Парламенттик шайлоолор, сиз барасызбы? Жок, биз чече элекпиз азыр. Шайлоо азыр жанагы босогосуну төмөндөтүү боюнча биз сунуш бердик 5%га чейин. Эгер ал ишке ашса, анда биздин партиябыз аттанып барат. Эгерде көбүрөөк болсо, анда биз акылдашып көрөбүз. Мен азыр алдын ала Коммунисттер партиясы барат же барбайт деп айта албайм, бирок четте калбайбыз да, аракет кылабыз. Ал эми бул Жеке өзүңүз жегерде жеке мындай да закондо мындай жазылып калганда, мурда мен азыр депутат болуп, закондун мүмкүнчүлүгүн пайдалангам да. Мен Кыргызстан Коммунисттер партиясынын мүчө болуп калып, өнүгүү прогресс тизмеси менен шайлангам. Ал эми бул жолду жаап таштаган. Өткөн жылы июль айында закон кабыл алган мыйзам. Ал жерде андай мүмкүнчүлүк бербейт. Эгерде сен башка партиянын тизмесине кошулам десең, өзүңдүн партияңдан чыгып кетишиң керек деп. Мен үчүн бул чоң кадам, кандай болот мен билбейм. эгерде аябай сонун бир сунуш боло турган болсо башка партиялардан, ошолордун катарында бар дей турган болсо, чынында жакшы мүмкүнчүлүк боло турган болсо. Эми аны мен партиялаштар менен акылдашым керек да, себеби мындай болуп атат да. Эгер закондо мындай жазылган, мен партиядан чыгып туруп, депутаттыкка барып, анан кайра партияга ордума турсам, ал мыйзам бузуу болбойт. Балким ошого барып калышыбыз мүмкүн, мен аны алдын ала айта албайм. Эгер партияда жыйналышта эл топтолуп туруп, коммунисттер топтолуп ушул жол менен барабыз десек, анда мен макулдук беришим мүмкүн. Өзүм андай сунушту бербейм. Мага жарашпайт, мен андан көрө мен жөнөкөй эле жаран болгондо эле мен көп болсо айлыктан ажырайм, а калган эчтеке өзгөрбөйт да. Сиздин бир пикириңизди окудум, кандай мыйзамдарды кабыл алып, бир аракеттерди кылбайлы, баары бир парламентке байлар келет деген бир ой айтыпсыз. Азыр да ошол. Шайлоонун табигаты акыркы 20 жылда түпкү тамыры менен өзгөрүп кетти. Барып биз шайлоочуларды өзүбүз көндүрүп койдук. Каражат акча менен кандай бир мыйзамга жазылбаган иш аракеттер менен көңүлүн алып атабыз да. Эң жөнөкөй жол шайлоо күнү акчаны тарап берген, анда шайлоочу ал күнөө эмес, ал айып эмес. Шайлоочу ойлонот да. Мен 20-30 жылдан бери ушу депутаттарды шайлай берип тажап бүттүм. Андан көрө бир күн болсо да, бир жума болсо да, үй бүлөмө кичине каражат түшсүн деген пикирге аз эмес ошондой шайлоочулар да. Ошондуктан, бирок мен кичине үмүтүм бар. Барып элде түшүнө баштайт. Мен болуптур, мен ушул чириген байдын акчасын алайын. Бирок добушко бергенде кабинкада менден башка эч ким жок да. Анда көңүлдөн эле берейин дегенде, ушул анча-мунча калктын арасында сөз көбөйүп атат да. Демек эмне болот, ошондо кийин келечекте адамдардын сезими дагы түшүнөт, дагы өзгөрөт дебестен, мына ушундай 2020-жылы кандай прогноз айтат элеңиз, дагы эле байлар келеби? Бир аз кыйыныраак болот. Анан мына азыркы менин кесиптештерим, мен чогуу болгон депутат Жогорку Кеңештин бүт курамы кандай гана сын пикирлерди айтып атпайбы? Мурунку президенттен баштап жөнөкөй жаранга чейин баары тең абдан сындап атат. Депутаттар ушундай, чимкирик, аракет, элита деп айтылбаган сөздөр жок да. Эми ага айрым учурда негиздери бар. Себеби парламент өз ордун таппай атат. Ошондуктан бул жерде бир шайлоо, эки шайлоо, эми тарыхта 2-3 шайлоо эч канча эмес. Бирок баары бир заман керет, шайлоочу кичине акыл эс менен дош бере турган болот. Ага менин үмүтүм үзүлбөйт. Байлардын бир гана жолу бар. Качан гана байдын бизнесине мамлекет тарабынан тоскоолдук бурмалоо болбосо, анда алар депутатка барбайт да.
Алар юристтерди, экономисттерди даярдап жөнөтөт. Ошондо адистиги парламентке чоңойтот. Өнүккөн мамлекеттерде байлар өздөрү депутат болбойт. Депутат өзү базарком кечээ базарком болуп бүгүн депутат болуп отурса, ал эми байкуш же базарын коргой албайт, же закон жаза албайт. Сиз эмнеге барасыз? Мен кичине башкачараак. Мен 2000-жылдан баштап саясатка, чоң саясатка киришкенден кийин мен өзүмдө мындай ушу парламентаризм жумуш боюнча өтө деле жаман иштейм деп айта албайм. Мен ойлоп атам, колумдан келет, анча-мынча мыйзам чыгаруу процессинде эле түшүнүктөрүм бар деп ойлоп атам. Мен бизнесмен эмесмин. Мен чоң бизнеске колумдан келбейт экен. Кичинекей бир дыйканчылык чарбам бар, ал өзүнүн үй бүлөмө жетештүү. Бирөөнүкүн албайм, бирөөгө карыздан албайм, карызым жок. Ошондуктан колумдан келген аракетти жасап бергенге даярмын. Ушул 4 чакырылышта болдуңуз депутат. 4-чакырылыш. 4 чакырылышта сиз өзүңүз ушул мен ушул Кыргызстан үчүн ушул мыйзам жазып, азыр ушул мыйзам жакшы иштеп атат. Андай деп айта албайм. Себеби бир да депутат аны сизге айта албайт. Мен мындай жок. Себеби мындай болуп атат. Мыйзам чыгаруучу процесс бул. Эгерде мен 200дөн ашык мыйзамга демилгечи болуп чыксам, ал баары тең мыйзам мындай чечкиндүү кадам деп айта албайм да. Ар бир мыйзамга өзгөртүү кичинекей коомдогу мамилени өзгөртүү кадам деп эсептейм. Ошондой кадам Аны кандай таасир берген деп мен аны айта албайм. Бирок бүгүнкү күнгө чейин салык кодекс кабыл алынышы боюнча башка кодекстер кабыл алынышы барына аралашканбыз да. Мисалы үчүн президент менен мыйзамдын ортосунда аралыгы кандай болуп атат, ага тактоо иретиндеги мыйзамдар долбоорлорго автор болуп атам. Эгерде азыркы сунуштап аткан жанагы шайлоо кодекске, шайлоо мыйзамдарга өзгөртүү кабыл алынса, анда бул чоң жеңиш деп айтат элем да. Мен 2009-жылы эмгек сиңирген юрист наамды алып атканда, ошондо 100дөн ашык мыйзамга кандай бир өзгөртүүлөргө демилгечи болгон деп эсептелген. Ал эми мына тагдыр ушундай өзгөрүп кетти, мен аны айта албайм. Анда бүгүнкү биздин белгисиз маршруттун баягы барып келген жагыбызды ошону жыйынтыктап койсок. Мисалы үчүн мен бир учур болгондо атайын кылбасам деле, маселе каралып атканда ошол барып келгеним мен үчүн чоң тажрыйба болот да, мен үчүн мындай материал болот да. Мен сөзсүз ушул нерсени кайсы маселе каралып атканда, ошол маселе каралып атканда мен сөзсүз эскертем да. Анан айрым жарандар боюнча мен жардамды жөнөтөм, ал кичине изилдеп карап көрөбүз, колубуздан келген жардам берип көрөбүз да. Булардан туура багытта кетип баратсаңар, мен ойлойт атам, ийгиликтүү болот. Токтотпосоңор, көбүрөөк алып барып туруп, анча-мынча көбү чечилбеген тараптарга жөнөтсөңөр, бир аз болсо да жылыш болот эле да. Сизден дагы биз ушул бүгүнкү биз барып келген Коломто кайрымдуулук үйү боюнча, андагы жашоочулар боюнча сизге кайрылышты, ошол жактан бир реакция күтөбүз. Кызым, алданбаш керек да. Мен бардым, көңүл бурам дегени менен ал маселе чечилет деп алданбаш керек. Мен аракеттерди жасайм колумдан келгенде. Бирок кээ бир учурда адам айткандын жана кагаз жагынан бир аз айырмалашышы мүмкүн да. Ошондуктан мен бир гана айтам, мен аракеттер жасайм, колумдан келген баягы сурактарды жөнөтөмүн, кайрыламын, көңүл бурго деп. Мен чын атам, сизде ар ким өзүнүн чындыгын айтат да, өзү көргөн чындыкты, өзү ошого ишенген чындыкты, болбосо кээде аталеп эле алдап айтып коюшу мүмкүн, өзү мындай жакшы көрсөтүш үчүн. Бирок ошондой болсо дагы ошол маселеде бир аз карап, ак карасын карап көрөсүз. Албетте. Бизди кабардар кылып коесузбу? Албетте. Рахмат жон. Болуптур. Ийгилик болсун силерге.